Талас шаарындагы Борбордук паркта жайгашкан улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына арналган эстеликке алгач гүл чамбар коюлду. Андан кийин облус жетекчилиги согуш учурунда оорукта эмгектенишкен ардагерлерге сыйлыктарын тапшырды. Аталарды эскерүү, согуш темасына кайрылуу, эртегин даңазалоо, жеңиш күнүнүн салтанаты Таластагы бардык райондордо айыл өкмөттөрдө белгиленди. Белгилей кетсек, Талас өрөөнүнөн 20 миңге жакын эр азамат согушка аттанган. Анын тең жарымы Майдан таласынан кайткан эмес. Кудай кааласа, эл журтта ушундай тынчтык болсун, аманчылык болсун, энелердин көз жашы акпасын, эненин тилеги тынчтыкты гана каалайбыз. Эл журтта тынчтык болсун, кыргыз элимде тынчтык болсун, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун деп айтып кетер элем. Бул улуу ата мекендик согуштун залакасы тийбеген бир да үй бүлө калган эмес. Убагында ар бир үйдөн жок дегенде бир кишиден жоготууга учураганбыз. Ошондой кан төгүлүп 4 жылдан ашык убакытта араң жеңишке жетишкен. Ошо биздин чоң аталарга таазим кылуу ар бирөөбүздүн милдетибиз.